Барыңыздарга бактылуулук каалайбыз. Күндү жылмайып туруп баштасаңыз, албетте бакыттын нурлары да кошо келет болуш керек. Барыңыздарга кутман таң каалайбыз дагы бир ирет. Биз бүгүн материалдык байлык же руханий байлыкпы деген темада сүйлөшүп атабыз. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, бул убакытка чейин эфирде мен өзүм бирден болуп Акмарал экөөбүз кесиптешим экөөбүз эки тарап элек. Ал эми биздин студиябызга келген конок мени азыр жалгыз калтырып экөө болуп атышты деп ойлоп калдым. Себеби дегенде, урматтуу көрүүчүлөр, темабызга байланыштуу Кыргыз жолу руханий коомундагы энелер мектебинин түзүүчүсү Жүндүбаева Кенже Турдалиевна эжекебиз биздин студиябызга келип, азыр сиздерге ушул руханий байлык тууралуу бир аз айтып берем деп турат. Саламатсызбы эже? Кош келиңиз. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Арбаңыздар куттуу кыргыз элим. Сиздер менен жүз көрүшүп, ушул теле аркылуу баарлашып отурганыбызга ыраазычылык билдирем. Ар бир таңда жараткан өз мээримин төгүп турсун. Ошол мээримге ар бир адамдын жан дүйнөсү байып, кубаныч, сүйүнүч толуп турсун. Жерибизде тынччылык, элибизде аманчылык болсун деп тилейли. Айбали. Айтканыңыз келсин эже. Сонун сөздөр болду, айтканыңыз келсин. Жана кандай гана жакшы нерселерди айтпайлы, периште омин деп дуа кылып турат экен. Ошондуктан сиздин айткан нерсеңизге дагы мен ойлойм, ошол ишке ашсын деп омин кылып койсун да. Анда эжик айтсаңыз, башынан эле сизге суроо берели, Кыргыз жолу руханий деп түзүлгөн. Эми баягы кемени кандай атасаң ошондой сүзүп кетет деген сөз бар го. Балким башында ошону атап жатканда ошону ойлоп түздүңүздөрбү же ким мындай идея берди сиздерге? Рахмат. Кыргыз жолу руханий коому деп аталып калышында себеби бар. Ар бир жаратканда ар бир улутту өзүнүн када салты болот, өзүнүн бир тарыхы, санжырасы болот дегендей, ошонубуз унутулуп эл арасында баягы кемип баратканы көрдүк дагы, жашоо турмушта болуп аткан ар кандай ситуацияларды көрдүк дагы, ошол коомду түзүп чыктык. Ал составында өзүнүн каалоочулар, мен мекеним, жерим, ушул бул жашоону көрүп туруп бейкапар кала албаган адамдар да, өзү эрки менен кошулган адамдар түзүп чыктык. Бул негизи кыргыз дөөлөтүн көтөрүү, мурасын көтөрүү. Адам кайсы убакта ошолорду көтөрө алабыз? Ошон үчүн руханий байлык биринчи кезекте турат. Ошол руханий байлык адамдардын жан дүйнөсү канчалык бай болсо, ошончолук түшүнүктөрү кең болсо, бул артта калган тарыхыбызга, санжырабызды көтөрүп чыгууга, эл алдында чечмелеп берүүгө биздин кудуретибиз жетет, алып чыгалы деген ой менен ушуну коомду түзүп чыкканбыз. Энелер мектеби деп атпайлы Кенже айыма? Демек, ал жакта энелерди руханий жактан тарбиялайсыздар, э? Бул негизи энелер мектебинин келип чыгышынын себеби өтө чоң. Бул жашоодо болуп жаткан үй бүлөлүк турмушта ажырашуулар азыр көп. Мисалы, кызы менен эненин эле келишпестиги, үйлөнгөндө ажырашуулар, ошолорду көрдүк дагы. Жаштардан кайрылдык, чоң апаларга кайрылып бир изилдөө жүргүздүк да. Бул каяктан келип чыгат? Көрсө, адамдын жан дүйнөсү түшүнүүгө, када салтты билбегендиги өтө чоң нерсеге алып келип такагандыгын билдик дагы. Өз калабыз менен энелерибиз бар, биздин 70 жаштагы, 60 жаштагы профессорлор бар составыбызда, жөнөкөй адамдар бар, Бала Сагынатында университеттин окутуучулары бар. Алар ошондо жөнөкөй үй бүлөлөргө, ошондой ситуацияга, ажырашууга, бири-бирин түшүнбөгөн багы учурларга туш келген үй бүлөлөргө жардам бересиздер. Жардам беребиз, өзүбүздүн сабактарыбыз бар. Сабактар бар. Азыр Манас жаңырыгында Темирбек Токтогазиев бизди колдоп, ошо жакта биздин сабагыбызды 1,5 жылдан бери жүргүзүп, съемка болуп, азыр эми YouTube'дан көрсөтүлүп. Жакшы, Кенже айым, мындай да келишпестиктер болот деп атпайлы? Үй бүлөдө ажырашуулар болуп атат, кызы менен апасы бири-бирин түшүнбөй калган учурлар болуп атат дейт. Ошондо бул жерде эң башкы себеп жан дүйнөнүн жардылыгы болуп атабы же материалдык жактан жетишпеген учурлардан улам келип чыгып атабы? Бул негизи руханий байлыктын жан дүйнөнүн жардылыгынан келип чыгат. Качан адам өзүнүн жан дүйнөсү бай болсо,
айлана чөйрөсүнө болгон мамилеси, табиятка болгон мамилеси өзгөрүлсө, ал материалдык байлык ал адамга өзү эле ээрчип келет. Бул мен чыгарган жокмун, же бирөө чыгарган жок. Бул жашоонун өзүнүн бир мыйзамы да. Анан бир руханий байлык дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Бул руханий байлык азыркы кезде бул ички жан дүйнөнүн дээр сезими, ички дүйнөнүн байлыгы катары кабыл алабыз да. Канчалык дээриң, сезимиң жогору болуп турса, ал материалдык байлык өздөн өзү эле тартылып келет. Туручу чоң күч да. Бул адам эки нерседен турабыз да. Тан дүйнө, анан жан дүйнө деп. Тан дүйнө бул өзүбүздүн дене корпусубуз, толку боюбуз да. Ал эми жан дүйнө дегенде ошол дене корпусту, толку бойду кыймылга келтирүүчү, көзгө көрүнбөгөн улуу энергия, акыл эс. Ошону азыркы кезде заманга жараша материалдык байлыкка көңүл бурулуп, өзүнүн адам экендигин бул жараткандын жазылбаган бир мыйзамы бар да. Бул жашоого эмне келдик дегенчи. Ал өлбөгөн адам жок да. Бир убакта бул жер жашоосунда ичер суусу төгөнүп, бул жака кетебиз. Бул жан төөлүктүү. Кенжайым, өлбөс. Биз айтып атпайсызбы, эмнеге жаралдык депчи? Абдан бул философиялык суроо да. Анан биз эмнеге жаралдык деген суроого ар бир эле адам биз бактылуу болуш үчүн жаралдык деп жооп берет да. Ал эми бактылуу болуш үчүн эмне керек дегенде адамдар ошол эле акча керек деп атышат да. Анан жогоруда сиз айттыңыз да, руханий байлык бул адамдын акыл эси, руханий байлык бул адамдын сезими депчи. Ошол акыл эс менен, ошол сезим менен биз ошол эле акчаны, дүнүйөнү, материалдык байлыкты таба алат экенбиз да. Бирок азыркы учурда көпчүлүк жерде оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген. Бул маселе дагы бар да маселе. Бул негизи бул замандык эмес, бул мурунтан эле ата-бабалардан келаткан айтылуучу сөз. Азыр деле ошол өкүп суруп турган убак айта алабыз. Акчаң көп болсо бардык жерге бара аласың. Материалдык дүйнөдө бай жашай аласың, бирок баары бир жан дүйнөң миң бай болсоң деле, канчалык байлыгың алтынга көмүлгөн күндө дагы жан дүйнөнүн жарысы бактылуу боло албайт адамчы. Байлык менен бактылуу эч качан бактылуу боло албайт. Бактылуулукту билесеттен ден соолугуң чың болсо, айлана чөйрөңө мээрим сүйүү менен карап, бай болосуңбу, кедей болосуңбу, ушунчалык мээримиң төгүлүп, бардык жаратылышка болобу, ар бир адамга мээрим менен карап, телегейиң тегиз болуп турса, ошол бактылуулук деп эсептейм да. Анан ар бир улуттун, ар бир жаратканда өзүнүн бир руханий байлык берилген. Ал руханий байлыкты эмне эсептейбиз? Биз айтар элем, Кыргыз элинде руханий байлык бул Манас эпосу. Чыңгыз Айтматов агай айтып кеткендей, Манас бул руханий байлыктын туу чокусу деп айтып кеткен да. Чындыгында эле ошондой. Азыркы кезде жаштарды карай турган болсок, китеп окуган адам жок. Тилекке каршы. Биздин байлыгыбыз ошол өзүбүздүн эпосторубузда, тарыхыбызда, санжыраларыбызда жатат да. Жакында эле 22 сентябрда Дасмияда Хан Теңир чайканасында бир жашынакай китептин бет ачары болуп өттү да. Ал Кыргыз зар заман деген китеби. Кыргыздар заманы. Кыргыз зар заман. Кыргыз зар заман. Кыргыздын 7000 жылдык тарыхы бар деген бир конгресс болуп өттү да. Ошондо ошол Кытайдагы бир аксакал ошол китепти сактап Кыргыз элине жеткирип берди. Аны Темирбек Токтогасиев агайыбыз алып чыкты. Бул жерде улуу тарыхчылар, Илимдер академиясынын өкүлдөрү келип катышып, аябай сүйүнүш менен, бул дагы бир жан дүйнөнүн руханий байлыктын бир бөлүгү катары адамдар ушунчалык кызыгуу менен, ушунчалык кубануу менен кетпей кол чаап отурганы мени сүйүндүрдү да. Бул да болсо бир руханий байлык деген адамдардын бардыгын билдирет, Эми бардык экенин билдирет. Эми ошонусу унутта, Кыргызды илгертен эле ушунчалык өзүбүздүн жана кенже эпосторубузда да катылган ошо китептерди окуу менен балдарыбызды жан дүйнөсүнө бир руханий байлык
ошол аркылуу келерин айтып кетер элем да ошону жеткире албай келебиз. Ките окуган бала жок. Азыр технология өнүккөн мезгилде бар эле сотка, планшет, ноутбук менен даярданып калышты. Эмне кылышыбыз керек Кенже айым? Мисалы, илгери, балким сиздер бала кезде ошол руханий байлык, анан жан дүйнө деген түшүнүктөр менен чоңойгонсуздар, бирок азыркы жаштар ошол эле гаджет, телефон, анан материалдашып кетпедиби бар элечи? Ошол нерсени биз кантип жөнгө сала алабыз да, же бир тең салмактуу кыла алабыз? Эми буну айтыш өтө кыйын. Ал үчүн балдарды эле жөнгө салаардан мурун ар бир чоң поколение, биздин учурдагы ата энелерибиз өзүбүздүн түшүнүгүбүз чоң болушубуз керек. Өзүбүз ошол заманды, ушул замандагы болуп аткан көйгөйлөрдү ар бирибиз ата эне өзүнүн баласына жеткире алса, мугалимдерге эле түртүү салбаш керек азыркы убактачы. Ошол контролду үйдөн бала эмне кылып атат, балага эмне бере алам деген суроо ар бир ата эненин оюнда болуш керек да. Анткени азыркы ата энелер чындыгында эле балдарыбызды көп жогорку окуу жайларына окутуу менен бир кесиптин ээси болуу менен аракет кылып атабыз да. Анын жан дүйнөсүнө эмне каалап атат? Кыргыздын каада салты деген эмне? Руханий байлык деген эмне? Эпосторунда эмне жатат? Манас эпосунда эле биздин руханий байлыгыбыздын чоң нерсеси жатат. Адам төрөлгөндөн баштап бул дүйнөдөн өтүп кеткичекти өтө чоң жашоо мыйзамы жатат. Ошону биз дагы кубанычтабыз. Азыркы заманда Уркаш Мамбеталиев акыркы манасчы, мындан кийин манасчылар чыкпайт деген дагы бир сөздөр болгон. Бирок азыркы кезде учубуз кур эмес. 5 жаштагы балдардан баштап улуу манасыбызды айтып, манас айтуучулардын саны көбөйүп атканы мени сүйүндүрөт. Баары эле элди Баарыбызды сүйүндүрөт, албетте. Анан эже мындай болуп атат, азыр кээ бир учурда ошо сиз айтып атасыз, биздин ата бабаларыбыз мурас кылып калтырып кеткен ошо руханий байлыктарды жайылтууда, ошолорду балким бир азыркы заманга жараша электрондук варианттарды жайылтууга биз дароо эле интернетке кирип ошол жактан көрүп калуу, же болбосо кандайдыр бир шилтеме аркылуу биздин балдарыбыз дароо эле интернеттен таап алууга азыр мен ойлойм финансы жетпей турат, Мисалы материалдык жак бир аз жетпей турабы ошол жагынан? Эми электронный вариант бул да жакшы нерсе. Бул бизге биз убакка салыштырмалуу эмне кааласаң, эмнени издесең үйүңдө отуруп эле таап аласың, уксаң болот. Бирок ошо менен бирге эле бул интернеттин азгырылма жагы көп. Балдар канчалык окуганы менен баягы нар жагында терс нерселерге азгырылып кетип аткандары, чөмүлүп кетип аткандары өкүндүрөт бизди. Балким ошол мисалы биздин Кыргызстаныбызда канча мектеп болсо, ар бир башталгыч класстарга балким бүткөнгө чейин балким ошо биздин Санжырабызды, Манасты, улуу эпостарды, Кенже эпостарды, балким ата бабаларыбыз калтырып кеткен жомокторду, бир таалим тарбия бере турган өзгөчө бир окуяларды көп мындай чыгарып туруп мектептерге таратсак, балким ошол мектептерге атайын руханий байлыкты бере турган, же болбосо руханий байлыкты күчөтө турган мугалимдерди тарбиялап, ошол мугалимдерди жөнөтсөк мектептерге. Балким ошондо биздин окуучуларыбыз, өсүп келе жаткан өспүрүмдөр бир аз азыктанат деп ойлойм. Кантип ойлойсуз ушул жактан? Абдан жакшы болмок. Эгер ушундай сабактар мектеп башынан тарбияланып чыкса, биз заманыбыз болбогондой өзгөрүүгө душар болмок. Гүлдөп өсмөк. Эң биринчи биздин тамырыбыз ушул руханий байлыкта. Абдан жакшы болмок деп ойлойм. Мен мисалы мектепте колдомокпуз баары эле. Мен мектепте окуп жүргөн кезде билбейм, азыр барбы жокпу, адеп сабагы бар болчу бизде. Атайын адеп сабагына келип, баягы эртең менен ойгондон баштап кечке жатканга чейин кандай өзүңдү алып жүрүшүң керек, ата энеге кандай мамиле кылышың керек, чоңдорду, улууларды кантип урматташың керек деген нерселерди бизге өтүп турчу эле. Анан азыр барбы жокпу билбейм. Азыр мектепте деле адеп сабагы өтүлөт, бирок азыраак саат болсо керек да, мындай жеткиликтүү эмес. Аны эми биз айта албайбыз. Ошол киргизилсе жакшы болмок. Бирок азыркы да бир жаңылык, кыргыз цивилизациясы деген тарыхты 5-6 класстын жаңы китептери чыгыптыр. Биз сүйүндүргөнүбүз ошо да.
эң жаңылык азыркы. Аны дагы ошол конгресс болгон учурунда бизге жарыя кылып көрсөтүштү дагы. Биз дагы кайрадан ошого 5-6 класстын китебин окууга туура келип отурат. Анткени Кыргыздын тарыхы жашырылып жабылып келген да. Эгер ошону билип алган бала, мен кыргыз болгонума сүйүнөм деп өзүнүн негизги тилибизди билсек, өзүбүздүн тилибизде сөйлөсөк, биздин руханий байлыгыбыз ушунда жатат. Ар бир сөздүн чечмелениши, сөз кудурети деп коебуз. Канчалык жакшы сөз сүйлөгөн сайын адамдын жан дүйнөсү ырашчылык билдирген гүлдөйт дегендей. Ана көбүнчө азыркы да өкүнүчтүү маселелердин бири айылдан келген балдарын бар эле орус мектепке берүү, анан көчөдө болсо чоң апалары кичинекей неберелерине балдарын орусча сүйлөгөндө мени өкүндүрөт. Абдан өкүнүчтүү. Бул тил маселеси бизде актуал болуп турат да. Кенже бизге убактыбыздын тардыгына байланыштуу коштошууга туура келди. Сизге чоң рахмат. Кенже айымдын айтуусу боюнча, эгерде жан дүйнөбүз бай болсо, руханий жактан бай болсок, биз ошол эле материалдык байлыкты таба алабыз деп атат да. Мен ойлойм, бул эң туура сөздөр. Сизге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, силерге да убакыттар болуп калды. Айтчу көп нерсе бар эле. Айтчу көп нерсе бар эле. Тема өзү баягы масштабтуу бир чоң тема да. Бул баягы эте мененки 2 сааттык программага баткыра албай турган тема. Ооба. Чоң рахмат. Кийинчерээк балким ушул тема аркылуу чоң бир башка бир сюжет тартабызбы же башка бир күнү чакырабызбы сизди, ошондо буйрса келип бересиз. Рахмат, сиздерге дагы чоң ийгиликтер болсун. Ар дайым кубаныч, сүйүнүч жүрөгүбүздү уруулап, жылмаюу жүзүбүздөн кетпесин. Рахмат чоң. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин студияда Кыргыз жолу руханий коомундагы энелер мектебинин түзүүчүсү Жүйүндүбаева Кенже эжекебиз конокто болду. Ал эми биз сапарды алдыга көздөп алайлы дагы, сиздерге бир жагымдуу музыка тартуулайбыз.